Абад шаары 2023 жылы динамикалуу өсүү темпине өттү. Анткени калаада бир жыл ичинде жаркыраган жана кеңейтилген көчөлөр четинен пайдаланууга берилди. Калктын саламаттыгы үчүн ооруканаларда жаңыланды. Билим берүү тармагына, спортко да көңүл бурулуп, бул багытта IT академиясы, бала бакча, балдарды олимпиадалык оюндарга даярдоочу спорт колледжи да курулуп, ачылуу алдында турат. Мындан сырткары бюджетти толтурууга багытталган өндүрүштүк ишканалар да курулду. Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомго курулган объектилер булар гана эмес, алдыда баарын четинен көрсөтүп беребиз. Кала бийлиги 2 миллиард сомду 3 категорияга бөлүп, натыйжалуу иштетип калуу аракетин көрдү. Бардык тармак эске алынды. Шаардын жолдоруна өзгөчө маани берилди. Анда негизги жана ички жолдор кеңейтилип, ары бери каттаган айдоочуларга жакшы шарттар түзүлдү. Муну ар бир шаар тургуну кубануу менен кабыл алып жатты. Узундугу 3,5 чакырымды түзгөн каланын Борбордук көчөсү толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп, Түмөнбай Байзаков проспектиси аталды. Жолдун ачылуу аземи өлкө башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Жалал-Абад шаарынын кире бериш бөлүгүндө орнотулган стеллага акындын ысымы жазылып, шаардын жаңыдан реконструкциядан өткөрүлгөн Борбордук көчөсүнө анын аты ыйгарылды. Эми мындан ары Кыргызстандын 3-чү ири шаары болгон Жалал-Абадтын негизги проспектиси Түмөнбай Байзаковдун ысымы менен аталат. Дагы бир негизги көчө саналган Пушкин көчөсү да мурунку калыбынан 100%га өзгөрүп, жаңыдан асфальт төшөлдү. Жолдун расмий ачылуу иш-чарасына Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да катышты. Жолду жакшы жолдордон болсун. Мындан сырткары каланын бир катар негизги көчөлөрү Бекмамат Осмонов, Даниэлбек Малашев, Манас Михаил Бабкин, Курманбек атындагы бир канча көчөлөр да кеңейтилип, жаңыдан асфальт төшөө, тротуар куруу, темир бетон арык куурларын жаткыруу, жарыктандыруу жана жашылдандыруу иштери жасалды. Жалпысынан 2 миллиард сомдун эсебинен жогорудагы жолдорду реконструкциялоо үчүн 583 миллион 500 миң сом акча каражаты жумшалды. Кала бийлиги туризм тармагында эске алып, 28 миллион 800 миң сомго шаардан Жалал-Абад санаториясына чейин аралыгы 3,5 чакырымды түзгөн мына ушул тротуарды салып, жарыктандыруу ишин колго алды. Алдыда жол четине отургучтар орнотулат. Бөлүнгөн 2 миллиард сом ичинен жаштарды билимге, илимге тартуу планы да унутта калган жок. Бул багытта мына ушул 3 кабаттан турган инновациялык IT технологияларын окутуу борбору да дээрлик курулуп бүттү. Мында кураштырууга, техникага кызыккан жаратманды колдоо, чет тилдерин окутуу курстары да орун алат. Бул курулушка дээрлик 65 миллион сом сарпталды. Каланы өнүктүрүү долбоорунда саламат сактоо тармагына да маанилүү орун берилди. Анткени кала аймагында ооруканалардын эскилиги жеткен абалы чоң көйгөй жаратып келген. Тагыраагы Жалал-Абад шаарында жайгашкан облустук клиникалык оорукананын терапия, неврология жана жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнүн авариялык абалдагы имараттары буздурулуп, ордуна мына ушул 100 орундуу 3 кабаттан турган жаңы корпус курулду. Бул ооруканадан сырткары 2 миллиард сомдун ичинен дагы бир 3 кабаттуу заманбап оорукана курулду. Тагыраагы каланын Темир жол көчөсүндө жайгашкан облустук курагучулукка каршы күрөшүү борбору да жаңы имараттуу болду. Оорукана 96 орунга ылайыкташып, бардык шарттар каралган.
Бул үчүн 264 миллион сомдон ашуун акча каражаты сарпталды. Бөлүнгөн каражаттан жаш балдарды да кубанткан объект курулду. Анткени калаада жылдын 4 мезгилинде тең ойноочу жаш балдарды үчүн мына ушундай муниципалдык борбор жок болчу. Мындан түшкөн каражат шаар казынасын толуктап турат. Спорт тармагыда унутта калган жок. Бөлүнгөн 2 миллиард сомдун ичинен жаш балдарды олимпиадалык оюндарга даярдоочу республикалык колледжда негизделди. Тагыраагы бул багытта номер 1 кесиптик лицейдин имараттары капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Мында спортчуларга бүт шарттар каралып, жатакана, ашкана, окуу бөлмөлөрү, машыгуу залдары орун алган. Бул калыпка келүү үчүн 117 миллион сом сарпталды. Жалал-Абад шаарын өнүктүрүү долбоорунда бала бакча муктаждыктарын чечүү маселеси да киргизилген. Бул багытта Чыңгыз Айтматов аймактык башкаруусунда мына ушул 150 орунга ылайыкташкан 2 кабаттуу балдар бакчасы курулду. Калааны өнүктүрүү планында шаар казынасына пайда келтирген ири заводдор да эске алынды. Бул багытта бөлүнгөн 2 миллиард сомдун ичинен асфальт бетон чыгаруучу жана таш талкалоочу завод курулду. Бул шаар жолдорун оңдоого жана асфальттоого гана кызмат кылбастан, башка жеке жактарга коммерциялык кызматты да аткарат. Андан түшкөн каражат шаар казынасын толуктап турат. Бул завод үчүн 111 миллион 540 миң сом жумшалды. Мындан сырткары ушул эле сумманын ичинде мэриянын жол башкармалыгынын техникалык базасын чыңдоо максатында 4 даана Шахман үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу жана 1 даана Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаалар сатып алынды. Жаңы техникалар учурда шаардын жолдорун оңдоп түзөө, асфальт төшөө жумуштарында пайдаланылууда. Республикалык казынадан бөлүнгөн 2 миллиард сом калаада көп жылдардан бери көйгөй болуп жаткан бак дарактарды сугаруу маселесин да чечти. Тагыраагы шаардагы техникалык суу чыгаруучу 4 скважинаны куруу жана реконструкциялоо иштери жүргүзүлдү. Натыйжада бир катар парктар, көчөлөр техникалык суу менен камсыз болуп, арыктар аркылуу бак дарактар, гүлдөр сугарыла баштады. Бул үчүн 12 миллион сомдон ашуун акча каражаты бөлүнгөн. Республикалык казынадан Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттар максаттуу пайдаланылып, бир топ акча каражаты үнөмдөлдү. Ал каражаттар кайра эле шаардын өнүгүүсүнө жумшалат. Тагыраагы таштандыларды кайра иштетүүчү завод куруу, кинотеатр куруу сыяктуу жумуштар жасалат. Мындан сырткары калаанын Шабданбай Абдыраманов көчөсү да оңдолот. Урматтуу шаардыктар, Жалал-Абад шаарына келгенде шаардагы өзгөрүүлөр боюнча айтпай кое албайм. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен биз быйыл Жалал-Абад шаарына биринчи жолу 2 миллиард сом бөлүп бердик. Мага алып келген пландагы курулуштар 90-100% бүттү. Жалал-Абад мэри бүт пландарды аткарды, экономия дагы кылды. 254 миллион сом экономия кылган экен, жылдын аягына чейин дагы экономия кылам дейт. Экономияга болгон акчалардын баарын кайра Жалал-Абад шаарына беребиз.